бай адам бар екен, анымдай соның сайраған бір құшы бар болады екен. Қапазда дайыма алып шығып қойып, сайратып қойып отыршы екен. Анан бір күні баяғы құш сайрабай қалады дейді. Bir күн сайрабайды дейді, екінші күн жоқ дейді, үн жоқ дейді, үшінші күні жоқ дейді. Анан баяғы құш қапаздағы құшты алып алып, анан қапазымен алып алып, Сулайман пайғамбарға алып бар екен. Бұны сұрап қойшы, не болды екен, кімнен қапа болып қалды екен бұл деп. Анан Сулайман пайғамбар баяғымен сөйлесіп жатса айтады екен, құш айтады екен. Bir күн дейді, ушундай сонун оғын салып, баяғы сайрап атсам дейді, мага окшогон bir құш дейді, сырттан келді дейді. Анан қарап тұрып, сен неге сырттасың, мен неге бұл қапаздың ішіндемін десем, баяғы құш оозун ашты дейді. Деп тұрып, тілін көрсетті дейді. Тіліңен дедім дейді. Тіліңен сен қапаздың ішінде тұрасың дейді. İnsanın balesi emnesinden eкен? Tilinen eкен. Demek, bu til meselesi öte adamdın жашоодо чоң ролду ойнойт экен. Til. Ошол til менен кылына турган күнөөлөрдүн эң алдында турган нерсе бул гыйбат экен. Гыйбат, ушак, кайбат деп коебузбу? Муну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сураганда гыйбат эмне дегенде ал-гыйбату зикрука ахака бима якраху дейт. Бир туганыңды, бир туган дегенде сөзсүз ата энеден болгон бир туган болуш шарт эмес. Мусулман бир туганыңды артынан жаман көргөн бир мүнөзүнү, капа боло турган бир кыймылыны кыскасы тилге алууң бул гыйбат дейт. Az бул жерде Кубаныч ажынын баласы Нурбек ажеке жок окшойт, а? Мисалы. Бул жерде жок. Бир жөнөкөй бир нерсе айтайын. Нурбек ажекенин бир басканы жөнүндө айтсак, же боюн айтсак, же келбетин айтсак, өзү капа боло турган нерсе болсо, бар. Ошол нерсе ошол кишиде бар. Ошол гыйбат болуп турат экен. Түшүнүктүбү? Эгер ошого сыймыктансачы, жинди деген сөз ал немесиге мөп калган болсо, жинди деген сайын баягы сыймыктаган болсо, ал гыйбат эмес. Эгер бима якраху деген жаман көргөн нерсеси. Түшүнүктү да? Мисалы, сиздин өзүңүздүн атыңыз бар, а? Мына Эрлан байкенин өзүнүн аты бар. Бирок достору, жакындары башкача бир эмне менен кайрылышат. Ошондо атыңыз барбы? Я. Көрдүңүзбү? Достор, кимдир бирөө караколдо бир байкенин ошондой бир аты бар экен да. Сиздин өзүңүздүн атыңыз ким десем, мындай дейт. Анан бул кандай болуп калды десем, эми жаш элем дейт да, жаш бала. Көчөдө кетип барып бирөө ушундай деп койду, ошо менен ошо атка конуп калдым дейт. Өзүңүз каалайсызбы? Жок, каалабайм дейт. Демек, ошол каалабаган ат менен кайрылыш бул күнөө болуп эсептелет экен. Баягы бар го дейсиз. Мына ошол гыйбат болуп атат. Көрдүңүзбү? Демек, урматтуу бир туугандар, бул гыйбат эмне десе, эреже ушул экен. Мусулмандын артынан жаман көргөн нерсесин ал көз жок жерде сөзгө алуу, тилге алуу бул гыйбат экен. Гыйбат. Түшүнүктүбү? Болсочу деп атабыз да, болсочу, бол. Ошо болгондук үчүн гыйбат. Эгер жок болгон болсо, ал эмне кылат? Ал күнөөсү ушундай күнөө экен, аны Куранда бир жерде ушинтип келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтумуху дейт. Алла Таала ошол гыйбатты мындай нерсе менен сүрөттөп атат. Мунун мааниси, аяттын мааниси, силер мархум өткөн бир тууганыңардын этини тиштеп жегенди сүйөбү дейт. Бир тууганыңыз өттү, мусулман бир тууганыңыз өттү. Ошол өткөн адамдын этини тиштеп жегенди каалайбы, сүйөбү дейт. Сүйүү деген нерсе бул жүрөккө таандык болгон маселе экен. Ошол жүрөккө таандык болгон нерсеге Алла Таала кайрылтат. Бул жүрөктө Аллах сүйүүсү болуш керек. Аллахтын буйруктарын аткаруу, сүйүүсү ошо иман маселе жүрөк болот. Мына ошол жерге эмне кылып атат? Алла Таала суроо берип атат. Ушул жүрөгүңөр ошону кантип кабыл алат деп атат. Мындайча айтканда Алла Таала бул аяттын маанисинде бир көмүскөдө силер жырткыч эмессиңер деп атат. Ал өлүктү, өлүмтүктү жырткычтар жейт.
Силер инсансыңар деген маанida кайрылтат. Демек, кыскача бир сөз айта турган болсок, бул гыйбат деген бир адамдын артынан сөз кылуу, анын этин жегенге барабар деп атат. Бирөөнүн артынан сүйлөп аткан мезгилде анын этин жебе деген сөз дейт. Сен инсансың, сен айбан эмессиң деген сөз дейт. Ошон үчүн бир устазыбыз эмне дейт? Бул гыйбатты күнөөлөрдүн мунафыгы дейт. Күнөөлөрдүн эки жүздүүсү дейт. Эки жүздүн жакшы түшүнөсүздөр да, мунафык деген. Ичи башка, сырты башка. Бул гыйбат ушундай экен. Сыртынан өлмүш болуп, ушундай бир бечара болуп көрүнөт экен дагы, байкуш болупчу. Ичинен өлүп калат экен. Өтө несі көп экен, зыяны көп экен. Баягы коозу терисин жамынган карышкыр сыяктуу экен. Мына гыйбат ушундай экен. Силер көргөнсүңөрбү? Деп бир устаз мындай бир сүрөт берип атат. Караңыздар. Котурган карышкырды көрдүңөрбү дейт. Котурган карышкырды. Карышкыр бир корого кирген болсо, бир койду жесе, ошол менен карды тоет экен. Ашказаны анчалык болбошу мүмкүн. Бир кой менен жетет экен. Бирок котурган карышкыр бир койго бирөөсүн оозунан алган болсо, бирөөнүн кардын жарат экен. Ошентип балким 10-20 жарас кылып ана кетип калат экен. Мына, эгер адам кутурган болсо, бир жамаатка кирет экен. Бир адамды гыйбат кылып, анын этин жеп, ошо менен чектелбейт экен. Экинчисине, үчүнчүсүнө мына. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде ал-гыйбату ашадду мина зина дейт. Гыйбат зынадан жаман дейт. Күнөөсү зынадан жаман дейт. Түшүнүп Зына деген нерсе ушунчалык Кудай Тааланы харам кылган жийиркеничтүү бир күнөө экен. Ошон үчүн эгер ислам мамлекети болгон болсо, үйлөнгөн эркек, аялы болгон бир эркек эгер зына кылган болсо, муну ошондой майда таштар менен уруп, мындайча айтканда, таш барак менен өлтүрүп экен. Аллах Таала адал бир аял берди, ошого ыраазы болбой атат. Эгерде күчүң жеткен болсо, экини ал деп атат. Күчүң жесе 3-тү ал. Кара, багаласыңбы? Күнөөгө эч жол жок дегендей. Эми ошол зынадан дагы эмнени, гыйбатты кээде эмне кылат экен? Шариятыбыз оор дейт экен. Эмне жагы менен оор десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, бир адам күнөөсүн билбестен жахылдык бир караңгылык жашоодо жашап, эмне кылып алышы мүмкүн? Зынага баткан болушу мүмкүн. Кийин тоба кылып, баягынын күнөөсүн билгенден кийин, о Аллахым, өзүң кечир деп, баягы жалбарып, бушайман болуп тоба кылса, Алла Таала кааласа кечирет дейт. Бирок гыйбат андай эмес дейт. Гыйбаттын түрүн караңыз. Бир гыйбат бар экен, бир адам. Мына чөнтөк менин чөнтөгүм. Бул чөнтөктө эмне болсо, бул меники дегендей. Туурабы? Бир адам келдиңиз дагы мына Элан байке кол салган болсо, Элан байке менен кечирип коюңуз, мына чөнтөктөн нерсени алдым, кечирип коюңуз десе, кайрадан берип тоба кылса, мен кечирсем маселе бүттү. Эгерде коомдун, бир жамааттын, билбеймин, мамлекеттин казынасына кол сала турган болсо, өкмөттүн казынасына кол сала турган болсо, өкмөт ким дегенде мына баарыбыздын өкмөттүн несибиз, мүчөлөрүбүз. Ушулардын ар бирден кечирим сурап чыкпайынча кечирилбейт экен. Кыйын бекен? Ошончо анын акысына кирет экен. Уурулук ток билбейм, ошол сыяктуу өкмөттүн эмнесинен казынасына кол салган болсо, өкмөт ким? Баарыбыз. Ар биринен кечирим сурап чыкмайынча кечирилбейт экен. Мына ошол сыяктуу гыйбаттагын бир түрү бар экен, бир адам экен. Бир адамды гыйбат кылган болсо, ошол адамдан кечирим сураса, маселе бүтөт экен, кечирсе. Бир адам бар экен, өзү бир адам, бирок бир жамааттын мисалы болуп атат. Бир паланча дегенде бул өзү максат кылынбайт, жамааты максат кылынат. Мына ошол адамды сүйлөп аткан мезгилде жамаатты максат кылган болсо, ар биринен жамааттан кечирип сурап чыкпайынча Алла Таалам кечпейт экен. Үчүнчүсү бар экен, бул такыр кечирилбейт экен. Үчүнчүсү өтө оор экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай дейт.
Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Өткөндөрдүн жакшылыгы менен эскергиле. Элестетиңиз, атаңыз, жакыныңыз өтсө, эмне дейт? Мүрзөгө алып баргандан жай койгондон кийин атам кандай эле дейт, а? Биз дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисине таянып, ошого амал кылгандай кылып эмне кылабыз? Жакшы адам эле дейбиз. Алла таалам кечирген болсун, жакшы адам эле дейбиз. Мына ошол эң жакшы экен. Бул сүннөткө муафык ушундай экен. Ошондо аткарышыбыз керек экен. Хадистин уланысында ва куфу ан масавихим, анын жамандыктарынан, жаман кылык жоруктарынан алыс болгула деп атат. Оозуңарды тыйгыла дейт. Бир өлгөн болсо, жакшы эле болуптур, өлүптүр. Туура эле болуптур. Адамдар тажатып берди. Андай кылып берди, мындай кылып берди. Анан баягы жерде башка да эмнелерин айтып баштайбыз. Мына ошол чоң күнөө экен. Эмнеге? Бул гыйбат. Барып туруп кечирип коюңуз, артыңыздан гыйбат кылып койдум десеңиз, кечирдим деген адам артык жок жашоодо. Өлдү. Акыретке калды. Ошон үчүн өткөн адамдардын жакшылыгы барбы? Сүйлөңүз. Жакшылык жок болсо унчукпаңыз. Кооз жабыңыз. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул тарабынан гыйбат зынадан да жаман экен. Өткөн адамдардын артынан гыйбат кылуу бул кечирилбей калат экен. Кечирейин деген адам жок артык.